Көзгө сүйкүм, татын акай наристемдет, бирок ыңаласа үнү кымбат периштем. Аял заты бала менен бактылуу, эгер ага эне аты келишсе дейт. Нурай, эмне үчүн 1-июнь мен балдарсыз эфирди баштагым келген жок. Мынакей, сиз ушул сөздү айттыңыз, буйруса балдар биздин төрүбүздө отурат бажырайып. Негизи эле наристелердин күлкүсү бул дүйнөнү, ааламды жарык нурга бөлөйт эмеспи? Балдар бул периштенин көчүрмөсү деп айтып коет. Мынакей периштеде болгон биздин балдарыбыз төрүбүздүн коноктору болуп турат. Кандайсыңар балдар, жакшысыңарбы? Жакшысыңарбы? Жана ошондой эле ушул кичинекей балдарга спонсорлук милдетти аткарып, өзүнүн белектери менен биз келип биздин төрүбүздө отурган Абасканова Даткай эжекебиз келди. Кош келдиңиз. Рахмат. Кутмандуу таңыңыз менен. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, рахмат. Өзүнүн мээримин көргөзгөнү деп коелу, Ооба, мынакей мына ушундай жашынакай таттууларыңыз менен, көтөрүнчүлөрүңүз менен балдарга жакшы маанай тартуулайм деп келип калдыңыз. Рахмат, ооба. Бүгүн балдардын майрамына карата келип калдык. Балдарга сонун берек болот буйруса. Бирок Нурай, жөн келбей, жалгыз да келген жоксуз, кызыңыз менен келдиңиз, бирок бул жерде бул таттууларды жөн эле бербейсиз, Жөн эле бербейм, ооба. Албетте жөн бербейсиз, бирок биздин бөбөктөрдөн эмнени суранат элеңиз? Балким ырдап беришер. Өр окуп беришет. Балким бийлеп берет, балким ыр окуп берет. Албетте биздин бөбөктөрүбүз таланттуу бүт бардыгы. Нурай, аттарын тааныштырбасак болбой калат. Туура. Биз баштан тааныштырып өтөлү. Кел, менин жанымда отурган сулуу кыз алгач баштап берсин. Атың ким сенин? Нуркыз. Нуркыз, Канча жаштасың? 6. 6 жаштасың. Маанайларың кандай? Сонун. Жакшыбы? Эң сонун. Сенин атың ким? Айко. Ким? Айко. 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 Канча Эң жаштасың? сонун ат экен, 5 жаштасың, Булар чай Бүгүнкү майрамдык маанайың кандай? чай ичелек го булар. Жакшы. Бүгүн бул сиздин кызыңыз, Ооба, мен. Катуураак сүйлөгүлө, катуураак, Ким катуу сүйлөсө, 2ден жейт. Ой Азамат, мынакей микрофонду өзүнүн колуна алып, азыр сүйлөп берем дейт. Атың ким сенин? Адинай. Адинай канча жаштасың? 5. Жакшы. Адинай, сен бүгүн майрамдык маанайды көтөрүп, бүгүн бизге эмне аткарып бересиң? Ырдап бересиңби, ыр окуп бересиңби? Ырдап берем. Эң сонун. Эң сонун. Кел анда бизге ырдап бере. Канакей? Kaç yıl oldu saymadım, gördün göçeli. Oy vali. Mezgiller geldi geçti, görüşmeyeli. Hiç benden dermedim o günden beri. Yoksa bana küstü mü Ой Вали. bu beni? Болгондо дагы түрк Түркиянын ырдап атат. Солнечный кругту билесиңби орусча, кошумча? Ырдап койчу. Солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Билгендер ырдагыла, кошулу давай. Рисовал Ким билет? он на лиске. Ким билет, кошулу давай. Катуураак. Будь всегда. Будет солнце, Ой Вали. да будет небо, Чоң ырдагыла бол. да будет мама, будь всегда буду я. Ой, Азамат, Ой, Вали. будь Мына всегда. көрдүңүзбү, биздин ушундай таланттуу кыздарыбыз бар. Ардайым болсун жаныңдабы. Мынакей жанында кичинекей бөбөгүбүз дагы бар. Атың ким? Умар. Умар. Канча жаштасың Умар? 3'te. 3-тө. Умар, чоңойгондо эмне болуп иштейсиң? Ким болгуң Эмне келет? болуп иштейин келет? Ким болуп иштейин келет? Tortu tanan. Албетте торт болот да. Торттон кийин эмне болот Умар? Азамат, депутат боломун Торт деп болот, ойлодум. анан торттон кийин эмне болот? Çoğuyum. Албетте торт болот. Торту жегенден кийин Умар чоң жигит болот. Жакшы. Умар ырдаганды билесиңби? Ырдаганды билбейсиңби? Анда бияк конокко бер. Микрофонду бер. Жанымдагы сулуу бийкечке микрофонду узатып кой. Кел ал, микрофонду. Ал. Атың ким? Kavsal. Канчадасың? Каусар. 8. 8 жаштасың. 1-чи классты аяктадың. B. 1-чи Б классты аяктадың.
Орысча сүйлеп атат го, первый В деп. Ыр айтып берет анда. Бүгүн бизге ыр айтып бересиңби же ыр окуп бересиңби? Же бийлеп бересиңби? Кана ыр окуп берчи анда. Ыр окуп бер. Мен кызмын Аха. сатылбаган, сатпаган. Ой, бале, анан? Мен кызмын баба наркын сактаган. Ой, азамат, анан? Дагы? Ата жутка жасасам деп бир эмгек. Ал күн сайын чоң казатка аттанам. Ой, бале, мынакей Зайырбек Ажыматов агабыздын Калемде таандык, калемде таандык эң мыкты ырды аткарып берди, азаматсың. Чыным менен мен кыргызмын, Зайырбек. Кана микрофонду берели. Микрофонду эми сиздин жаныңыздагы сулууңузду сүйлөтсөк. Атың ким? Мен атым Сезим. Мен 13-төмүн. 13 жаштасың. Ушул жерде отурган бөбөктөрдүн баардыгынын эжесимин дебейсиңби? Ооба. Жакшы. Бүгүн бизге эмне аткарып бересиң? Бүгүн сизге ырдап берем. Жеңи жоктун балалык деген ырын. Эң сонун. Кел анда. 1 жашында билбеген, 2 жашар болгондо энесине эркелеп, ыйлап турган балалык. Элде жокту тапкын деп кыйнап турган балалык. Атасына эркелеп, ыйлап турган балалык. Айылда жокту тапкын деп ыйлап турган балалык. 3 жашы толгондо үй бүлөдө тилип ал, үй ичин чаңдатып, 3 көтөрчү жини бар. 4 жашы толгондо сайрап турган балалык, жоогазындай жоодурап, жайнап турган балалык. 5-6 барганда агын суусун бойлошот. Кой дегенге болбостон балчык кечип ойношот. 7 жашы толгондо айылдагы иттерди уруштурган балалык. Отун жарып, суу ташып, жумуш кылган балалык. Анакей. 8 жашы толгондо оюнга такыр тойбогон. Оромпой тээп чүкө атып, ок жыландай сойлогон. 15-inde балалык. Ал деле оюнга тойбогон. 40 жаштагы балалыкка кирип кетти же 40 жаш эмнеге калып калат? Эми өзүңүз ойлоп көрүңүз. 40 жаш. 40 жаш бул өгүз деп койбойбу. Менин жанымда отурган Нургыз сулуугуз дагы ырдап берет окшойсуң, бүгүн бизге. Микрофон берели кой. Келиңиз, микрофонду бизге узатыңыз. Азыр бизге Нургыз ырдап берет. Кана Нургыз. Жазды күндөй сараңы, апабызды маямы. Ой, бале. Ушу күндө белгилеп, ырдап билеп жандайы. Апа, угуп кой, биз ырдаган ырдарды. Ой, бале. Күнгө түйүп кой, көңүлүңгө сүйүп кой. Баракелде. Апасы ууп коюңуз, эң сонун апасына ардалган чыгарма. Жана уялып калды эле, бул жакта меймандырдап эле, жана. Эми сен ырдайсыңбы? Ырдаппайсың. Чоң кыз сен эле калдың, эми сен дагы бүгүн бизге ырдап же ыр окуп бересиңби? Ырдабайт. Анда бир Горько деп койчу да эле. Мынакей биздин кичинекейлерибиздин талантын дагы көрдүңүз. Бүт бардыгы эң сонун мыкты деңгээлде өздөрүнүн таланттарын арнап кетишти. Кандай каалоо айтмак элеңиз бүгүн биздин кичинекей бөбөктөрүбүзгө? Кичинекей бөбөктөрдүн бүгүн майрамы экен, майрамдары менен куттуктайм. Эң негизгиси буларга ден соолук болсо, ден соолукта аман эсен чоңое беришсин, ыймандуу болушсун келечекте. Баягы ким айтмакчы, биздин келечегибиз ушулардын колунда да. Келечекте ыймандуу, билимдүү, билимге умтулган жаштардан болушсун. Айтканыңыз келсин. Анан дагы уктуңуз да биздин балдар айтып кетти. Мен торт жасайм, чоң бала болом деп. Азыр мынакей сиз алып келген таттууларды карап отурушат. Анан ушул таттуулардын жасалышы дагы силерге кызык болуп атса керек, э? Могу таттуулар кандай жасалат деп кызыгып атасыңарбы? Кандай жасалат билесиңерби торту? Кызыгып аткан бөбөктөрүбүзгө жасалуу жолун дагы көрсөтө кетпейсизби? Көрсөтө кетели. Жасайт экен. Ким жасап көргүсү келип атат? Жакшы, мынакей жаныңызда отурат. Ким жеп көргүсү келип атат?
Азыр жасап алалы, жасалуу жолунда көрүп алалы, анан кийин. Кремге чейин бул капкейктин өзү жөнүндө айта кетели. Капкейкти жасаш үчүн бизге таттуу сүт керектелет, un, шекер керектелет, жумуртка керектелет. Ушул азыктардын баарын аралаштырып, анан бышырып алабыз муну. Бышыргандан кийин мунун үстүнө бул даяр капкейктерди эле крем кетирет. Үстүнө крем менен кооздойбуз. Кремди дагы өзүңүз даярдап аласыз, э? Кремди дагы өзүбүз даярдайбыз. Бул коюлтулган сүттөн жасалат. Буга болсо крем-чиз деп коебуз. Крем-чиз кошулат. Буга коюлтулган сүт, сгущенка кошулат. Анан ушу менен шапочка жасайбыз капкейкке. Эң санан. Биринчисин жасап көрсөтүп берейин. Андан кийин Бул крем болсо керек, э? кыска үйрөтөлү. Бул биринчи кремин шапочкасын коебуз. Мынтип коебуз дагы. Мындай карасаң оңой, э? Оңой. Бал муздакка окшошуп кетет экен, э? Эми мунун ичине үстүнө биз Mickey Mouse тематикасын тандап алдым эле. Балдарга ылайыктуу деп. Ушкасын тагабыз. Бул кадимки эле шоколад. Бул шоколад эмес, бул сахарный мастика. Сиз Бул ширин нерсе. Ооба, бул таттуу. Сиз ушундай кооздоп турсуз. Ал эми көрүүчүлөр өздөрү каалагандай кооздоп алса болот да. Албетте, өздөрү каалаган тематикада тандап, өздөрү кооздоп алса болот. Бул Mickey Mouse болуп калды ошондой. Бул Mickey Mouse Сүрөттөр. болуп калды ооба. Келем сен жасап көрөм. Кармадашы. Муну бир кол менен кармап аласың. Биринчи ортосунан баштайсың, катуу бас. Муну катуу басасың. Биянан кармап ал. Эми бармагың менен катуу басасың. Айланта бересиң эми. Өйдөсүнө чыгасың. Ой азам. Ой азамат. Келиңиз эми аларын бул жакта бөбөктөрүбүзгө койсун, э? жасаталы, кооздуктарын. Кана ким кооздойт? Биринчи кулагын так. Эми калганын дагы бир бөбөгүбүз кылсын. Кел бияка бер. Умар тиктеп калды окшойт. Балким Котор. Умар жейм дебесе болду. Дароо эле. Экинчи кулагын так. Эми бантикти Одинайка таксын. Бантикти үзүп койдуң, э? Ничего страшного. Катуу кармап үзүлүп калды, э? Акырын так. Эми тигиз таранасын так. Эмнеге окшошту? Так аны дагы тагып кой. Айтчы, Одинайка, эмнеге окшошуп калды? Мышыкка окшошту, Адинай? Эмнеге окшошту? Итке окшошуп калды го, Одинай? Кишиге окшошуп калды деп койчу анда. Айткылачы, эмнеге окшошту? Жөжөгө окшошуп калды. Ким айтат? Азыр ким айтса, ошону белекке беребиз. Неге окшошту? Джонни. Джонни? Жони. Бул Нургуздун айтуусу боюнча Жониге окшошту. Жони окшошту. Да ким айтат? Дейчу. Наки бул жактагы кызыңыз айтат экен. Эмнеге окшош экен? Эмнеге окшошту? Мен оюнча Микки Мауска. Эң туура. Бул деген Микки Мауска окшошту. Бул белек сиздики. Ана сиздики. Кут Аш болсун. Умарга жок. Умар чоңойбойт. Умар айткан жок. Балдар ырларын айтып берди, балдарга деле бер. Албетте, баарына өз колуңуз менен белегиңизди тапшырып койсоңуз. Эң алгач Умарга бериңизчи. Кел, Умар. Умардын маанайы түшүп калды окшойт. Алгыла. Куттуктап коелу Нурай, биринчи. Айтсаңыз, эже ушул таттуулар дүйнөсүнө келгениңизге канча убакыт болду? Эң алгач жасаган таттууңуз эмнеге арналган? Сизин? Эң алгач бул хобби катары кеткен. Үйдө эле үй бүлө мүчөлөрүбүзгө эле өзүбүзгө жасап баштагам. Анан убагы менен жазай берип үйгө коноктор келет. Анан заказ бере башташат четинен. Ошентип уланып кетти.
заказ кабыл ала баштадым. Мына 2,5 жыл болуп калды. Заказга торт жасап атам. 2,5 жыл болуп калды дедиңиз, ошол алгачкы торт жасап атканда ойлодуңуз беле, ушинтип заказдарды кабыл алып торт жасап калам деп? Жок, антип деле ойлогон эмесмин. Бул негизи эле выпечка өзүмдүн хоббим болгон үчүн баягы үй бүлө мүчөлөрүн эле кубантып кээде таттуу жасап берип койгонго эле эме жазачымын да. Анан бара элдерге жагып, келген тууган конокторго жагып баштап, заказ бере баштаганда, анда кылсам болот турбайбы деп, анан ошондон баштап жаза баштадым. Буга тереңирээк изилдеп, кандай жаңы оформлениянын түрлөрү бар, ошолорун табып, изилдеп, анан улам өнүгө баштадым да азырча. Жакшы. Биз азыр бул жерде капкейктерди көрүп атабыз. Дагы сизден кандай таттууларды күтсөк болот? Тортторду, кандай түрлөрүн? Торттун көптөгөн эле түрлөрү жасалат. Эми ассортимент көп эле. Оформлениясы боюнча дагы азыркы популярный вафельный картинка менен 3D торттор жасалат, ярус торттор. Азыркы эмеге талапка ылайык. Замандын талабына ылайык баарын жасайын дейбиз. Көрүп аткан телекөрүүчүлөр сизди издеп калса, кантип буйрутма берем десе, каяктан табышат? Инстаграмда баракча бар. Тартилла KG деген эмеде, страницада ошол жака киргизем өзүмдүн иштеримди. Ошол жактан сиздин номериңизди, сиз боюнча адрести баарын алсаңыз. Бүт маалымат ошол жакта. Эң сонун мынакей маалыматты алдык. Таттууларыңызды кичинекейлерге таркатып бердик. Бөбөктөр, таттуулар жактыбы? Даамдап көрдүкпү? Нурай, биринчи эмне деп айтабыз? Куттуктаптырып, аттырбайлыбы экен? Ооба, шашпай туруңуз. Азыр бөбөктөр ыраазычылык билдирип койсун. Таттууларды алгандан кийин эмне деп айтабыз? Рахмат дагы. Жалпы телекөрүүчүлөрдү майрамдары менен куттуктап кол булгабайбыз анда? Бөбөктөр майрамыңыздар менен деп айткыла. Кана 1, 2, 3. Майрамыңыздар менен. Кана чогуу айтабыз. 1, 2, 3. Майрамыңыздар менен. Ой, бали. Келиңиз эми. Бул эмне? Ким айтат? Хлопушка. Мага берсеңиз. Умар эмне? Граната деп койчу. Бирөөсүн эки жактан атып кылат, сен ат, өзүң ат. Кана 1, 2, 3. Майрамыңар менен. Кеттик анда. Майрамыңар менен, урматтуу биздин сүйүктүү бөбөктөр.